Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah subhanahu wa ta'ala жардам менен биз ушул Рамадан айын акыркы 10 күндүгүнө турабыз. Акыркы 10 күндүгү. Ушул акыркы Рамадан айын 10 күнү бул ушул жылдын эң фазилеттүү, эң артык, эң сыйлуу түндөрү болуп эсептелет ушул акыркы 10 түнү. Жана бизге келип калды мына биз баштап жатканда эле Рамадандын башында эле мына Рамадан келатат деп ойлоп аттык эле мына ушинтип эле Аллах тааланын буйругу менен эле Рамадандын аягы да болуп калды, айдын аягы болуп калды. Аллах тааланын Куранда айткандай айяман ма'дудат деп айткан сөзү мына чыныгы анык экенин түшүнүп жатабыз. Аллах таала айтат айяман ма'дудат мааниси бул чектелген эле күндөр дейт. Бир аз эле күн. Рамадан айы ошо биз орозо кармап аткан негизи аз эле күн деп Аллах таала айткан. Чынында ошондой эле мына өзүбүз анык өз көзүбүз менен билип турабыз. Азыр мына Рамадан аягы келип калды. Чынында ушул Рамадан өзү ушундай саналуу эле күндөр экен. Мына көрдүңүздөр, мына айдын көбүнчөсү өтүп кетти. Мына аз эле күнү калды, 10 эле күнү калды. Бирок ушул аз эле 10 эле күнү болгон, акыркы 10 күнү буга чейинки болгон көбүнчөсүнө караганда өтө маанилүүрөөк күндөр. Ошондуктан эгерде буга чейинки күндөрдө эгерде кайсы бир адам кичине кайдыгер болуп өткөрүп жүргөн болсо, мына азыр ушул акыркы 10 күнүндө көбүрөөк сооп таап алууга мүмкүнчүлүгү бар. Анткени бул акыркы 10 түн буга чейинкисине караганда орду оорураак болгон, орду маанилүүрөөк болгон. Буга чейинкиге караганда улуу болгон түндөр мына бизди алдыда күтүп турат. Жана бул акыркы 10 күн тууралуу мына акыркы 10 ошо Рамадан айын 10 күнү мунун өзгөчө фазилеттери бар. Рамадан айын өзү эле берекелүү ай, жалпысы эле. Бирок ошол Рамадан айынын баарысынан дагы ошо акыркы 10 күнү өзгөчө мааниси бар да, мунун өзгөчө орду бар. Эмне себептен? Анткени буга ушул акыркы 10 күнүнө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дагы өтө көңүл бурган. Бул тууралуу имам Муслимде келген хадисте Айша небис радиаллаху анха айткан: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам яждахиду фи ашрил авахир ма ла яждахиду фи гайрихи." Аллахтын элчиси дейт, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күнү дейт, ушул акыркы 10-у Рамазан айынын акыркы 10 күнүндө башка күндөрү аракет кылбагандай мына өзгөчө ушул 10 күндө өзгөчө аракет кылган эле дейт. Ошондуктан биз ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан эрчип ушул 10 күндүгүндө болгон фазилеттиге жетүүгө аракет кылып, биз дагы көбүрөөк аракет кылышыбыз керек. Ушул акыркы 10 күнүндө көбүрөөк ишихат кылып, көбүрөөк намаздарды окуп, ибадаттарга бошоп дүйнөдөн, Куранды көбүрөөк окуп, Куранга ой жүгүртүп, Аллах тааланы көп эскерип, зикирлерди, садакаларды берип, муктаж болгондорго жана бардык эле жакшылык иштерди кылганыбыз ушул туура болот да, ушул акыркы 10 күнү. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бул ошол өзү дагы Бухари Муслимде келген хадисте Айша небис дагы ал тууралуу кайра айтканда мынтип айтат: "Кана набию саллаллаху алейхи вассалам иза дахала ал-ашру шадда ми'зараху ва ахя лейлаху ва айқаза аблаху." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт, качан акыркы 10 күн келгенде дейт, акыркы 10 күнү келгенде Рамадан айын дейт, белин бекем тарткан дейт. Белин бекем тарткан деген мааниси эмне? Эми бу жакта алымдар айтат, эки мааниси бар дейт. Биринчи мааниси бул ошол өзүнүн аялдарынан алыс болгон дейт. Аялдарын алыстаган, ошо мубах болгон, Аллах таала уруксат берген нерселерин алыстап, Аллах таала уруксат берген нерседен Аллахка ибадат кылыш үчүн ошо бошоп, аракет кылып ибадатка умтулган. Ошол мааниси эмне дегенде, белин бекем тарткан дегенде. Экинчиси өзгөчө Аракет кылып көп ибадат кылган деген маани. Анан ахия лейлаху ва айқаза аблаху дейт. Ошондой эле түндөрүн жандандырган дейт, түндөрүн жандандырган. Түнү бою ибадат кылган жана ошондой эле үй бүлөсүн дагы ойготкон дейт. Мына ошо өзү ушул умтулуп жаткан фазилетке, ушу жетип жаткан улуу ибадатка, соопко мындай жакшылыктан өзүнүн үй бүлөсүн дагы мындай нерседен кур калбасын деп, аларга дагы жакшылык кылып, аларды дагы ойготкон. Демек биз дагы ушул акыркы 10 күнү көбүрөөк ибадатка умтулуп, түндөрдү жандандырып ибадаттар менен жана үй бүлөбүздү ойгото турган болсок, бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн аткарган болобуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолу ушундай. Ошондой эле мына айтып атат, мына өзүнүн үй бүлөсүн ойготкон дейт. Биз дагы ошондуктан аялыбызды ойготуп, ата энебизди аларга да эскертип, балдарыбызды, үй бүлөсү, жакындарыбызды баарына айтып, ушул акыркы 10 күнү Рамазан айынын акыркы 10 күнү көбүрөөк ибадат кылып алганыбыз жакшыраак. Ошого көңүл бурушубуз керек да.
Ал эмес пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу акыркы 10 күнү өзүнчө этикафка дагы, мына өзүнчө мечитке дагы өзүнчө бөлүнүп кеткен эле да. Бул этикаф деген ибадат бар. Мечитке кетип калчу эле. Анан ошол 10 күн бою, акыркы Рамазан айынын 10 күн бою мечиттен чыкпай, этикаф кылып мечитте ибадат менен алек болгон эле. Эми эмнеге бул 10 күнү, эмнеге ушул Рамазан айынын акыркы 10 күнүнө өтө көңүл буруш керек деп айтып жатабыз? Эми бул акыркы 10 күн фазилеттери көп. Биринчиден бул айдын аягы, хадисте келген иннамал амалу бил хаватим. Чынында амалдар анын аягы менен багланат деген хадис бар. Бул хадис тууралуу иншалла сөз кылабыз да. Экинчиден бул акыркы 10 күнү, ушул акыркы 10 түнү Рамазан айынын. Ошолордун бирине деген ошол кадыр түн туш келип калат. Кайсысына туш келип калышы мүмкүн, муну биз билбейбиз, анык так айта албайбыз, бирок ушул сөзсүз түрдө мына ушул акыркы Рамазандын 10 күнүндө ушул 10 түнүнүн бири сөзсүз кадыр түн болот, кадыр түн. Ошондуктан ким эгерде Рамазан айынын акыркы 10 түнүндө бардык эле 10 түнү аракет кылып ибадат кыла турган болсо, бул сөзсүз түрдө демек кадыр түнгө жеткен болот. Сөзсүз түрдө кадыр түнгө жеткен болот. Анткени мисалы бизде эгер түшүнүктөр бар, ойлошот да, мисалы 27 түнү эле кадыр түн деп ойлогондор бар да, кадыр түн деп. 27 түнү ооба кадыр түн болуп калышы мүмкүн, бирок башка дагы түнү болуп калышы мүмкүн. Бирок эң башкысы мына ушул акыркы 10 түнүнүн биринде сөзсүз түрдө кадыр түн болот да, сөзсүз түрдө кадыр түн болот. Анан так кайсынысы экендигин мына Аллах Таала өзүнүн хикматы менен, өзүнүн даанышмандыгы менен бизден аны жашырып койгон. Эми эмнеге мына акыркы 10 түндө Лайлатул Кадр дедик, кадыр түн бар дедик. Бул өтө фазилеттүү түн, бул түндүн өтө чоң фазилеттери бар. Ушул түнгө жеткенге, ушул кадыр түнү биз ибадат кылып өткөргөнгө биз аракет кылышыбыз керек. Анткени ким эгерде ушул кадыр түнү ибадат менен өткөргөн болсо, ал деген 1000 ай андан дагы көбүрөөк ибадат кылганга барабар. Ибадат деген бул ошол сыйынуу, намаз окуу, дуа кылуу, Куран окуу, бардык эле сыйынуу. Аллах Таала жактырган соопчулук иштерди, ошонун баарысын ибадат деп аталат. Кадыр түн өзү биринчиден биз айттык, бул берекелүү түн. Аллах Таала Куран айткан: "Инна анзалнаху фи лайлатин мубарака". Куран тууралуу айтканда, Куран тууралуу. Биз аны берекелүү түндө түшүрдүк дейт. Берекелүү түндө түшүрдүк дейт. Куран ушул кадыр түнү түшкөн. Инна кунна мунзирин, жана биз эскертебиз дейт. Биз чынында эскертебиз. Фиха юфрaqu kullu amrin hakim. Жана бул түнү бардык өкүмдөр, бардык иштер ушул күнү чечилет дейт. Бул ушул кадыр түнү эмнеге кадыр түн деп аталып калган? Эмнеге кадыр түн? Бул тагдыр деген сөз. Кадыр деген ошол биздин кыргыз тилинде отургондо тагдыр деген маанисинде берилет. Тагдыр чечилет. Кийинки жылга чейинки мына адамдардын тагдыры. Кийинки жылга чейин ким бар, ким жок, ырыскысы кандай, ошонун баарысынын тагдыры мына ушул кадыр түнү чечилет. Бул биринчи мааниси. Экинчи, эмнеге бул кадыр түн деп эмнеге аталган? Анткени бул кадыры барктуу түн. Аллахтын алдында бул сыйлуу түн, берекелүү түн. Ошондуктан дагы эмнеге кадыр түн деп аталган? Бул ошо кадырлуу. Бул кадыр деген дагы арабча тилдин мааниси, бул деген ошондой тыгыз деген мааниде берилет да. Бул эмнеге тыгыз деген маани? Анткени деген бул түнү периштелер өтө көп түшөт. Башка түндөрү түшпөгөндөй, мына ушул түнү өтө көп периштелер түшөт. Башка эч бир түндө мынчалык көп болуп түшпөйт периштелер. Жана бул түнү фазилеттери өтө көп. Ким бул түнү ибадат менен, Аллахка сыйынуу менен, жакшылык иштери менен, жакшылык соопчулук иштери менен өткөрө турган болсо, бул кылган иштери 1000 айдан дагы жакшыраак, 1000 ай бою адам ибадат кылгандан да жакшыраак соопко ээ болот. Анткени Аллах Таала Куран айткан: "Лайлатул кадри хайрун мин альфи шахр". Кадыр түн 1000 айдан дагы жакшыраак деген. Эми 1000 айды эсептеп көрсөк бул канча? 83 жыл жана 4 ай болот. 83 жыл жана 4 ай. Эми Аллах Таала өзү жакшы билет, баардыгыбызды Аллах Таала өзүнө баш ийүү жолунда өмүрүбүздү узун кылган болсун. Бирок 83 жыл адам жашайбы, жашабайбы, ал өзү билбейт туурабы. Ошондуктан мына ушул кадыр түнгө аракет кылып, ибадат кылып,
ошол 83 жыл бою ибадат кылган адамдын соогун жетип алууга мына мүмкүнчүлүк берилет бизге. Ал эмес 83 жыл эмес, 83 жыл 4 ай эмес, 1000 ай эмес. Андан дагы жакшыраак деп Аллах Таала айтып жатат. Хойру мин альфи шахр. 1000 айдан дагы жакшыраак дейт. Мына бул ушул биздин үммөттүн артыкчылыктарынын бири. Биздин үммөтүбүз, биздин ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул биздин мусулман үммөтүбүздө аз амалдарынын артынан чоң сооп бериле турган иштер бар бизде. Мына ушул акыркы мына 10 күнү ибадат кылып, кадыр түнгө адам жетип калып, ошол түнү Аллахка ибадат кылып, Аллахка сыйынып, жакшылык иштер менен өткөргөн болсо, не дейт? 1000 ай бою ибадат кылгандан дагы жакшыраак сооп кое болот дейт. Мына ушундай дагы көп мисалдар бар да. Мисалы, кимде-ким эгерде багамдат намаз жамаат менен окуп, андан кийин зикир кылып, Аллахты эскерип отуруп, анан кийин күн чыккандан кийин ошо ишрак намазын, духа намазын окуп анан кеткен болсо, толук умра менен ажылыктын соогу жазылат дейт. Мына ушундай сыяктуу мисалдар көп да. Биздин үммөтүбүздүн дагы ушундай артыкчылыктарынын бири аз бир иштердин артынан бир чоң сооптор бар да. Ошондой эле ажылык мисалы. Адам ажылык кылат. Бир ченелүү эле күндөр. Ажылык кылат дагы анын артынан эмне болот? Анын артынан бала, жаңы төрүлгөн баладай болуп, таптаза баардык күнөөлөрдөн айрылып, тазаланат. Ошондой эле дагы кадыр түнүнүн фазилеттеринен бул момундар үчүн, мусулмандар үчүн баардык алар эмнени коркуп турса, бир кооптуу нерсенин баарынан бул саламаттык бар бул түнү. Жана көп кечирим түнү бул. Аллах Таала бул түнү өзүнүн пенделерин кечирет жана тозоктон куткарат. Аллах Таала Кур'ан айткан: "Саламун хия хатта матла'ил фажр." Ал саламаттуу түн дейт. Ал тынчтыктын түнү. Качанга чейин дейт? Таң атканга чейин. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслим келген хадисте айткан: "Ман кама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min замби." Ким эгерде Рамазанды ибадат менен өткөргөн болсо, өзгөчө ушул акыркы 10 күн, акыркы 10 күн кадыр түндү ибадат менен өткөрүп, Аллахка ибадат кылуу менен өткөргөн болсо дейт, эмне кылып? Иманан ва ихтисабан дейт. Аллахка иман келтирген абалда жана Аллахка үмүт кылган абалда. Анда эмне дейт? Ага буга чейинки күнөөлөрдүн баарысы кечирилет дейт. Ошондуктан мына биринчиден өзүбүзгө эскертебиз жана силерди да мына үгүттөп чакырабыз. Мына ушул акыркы мына 10 күнү келип калды бизге. Колдон келишинче ушул фазилетке жетип калууга аракет кылалы. Кандай гана чоң сооп бар бул акыркы ушул 10 күнү аракет кылсак. Аллах Тааладан болгон соопко үмүт кылып, Аллах Тааланын фазилетине умтулуп аракет кылган болсок, мына Аллах Таала сөзсүз түрдө Аллах Таала берешен зат. Сөзсүз түрдө өзүнүн жакшылыгын бизге берет. Эми кадыр түн кайсы түнгө туш келет? Мына биз айттык, башында айткандай, ким эгерде акыркы 10 түнүнө аракет кылган болсо, сөзсүз түрдө жеткен болот. Мына ушул акыркы 10 түнүндө биринде сөзсүз түрдө кадыр түн бар. Эми ким андан дагы эгерде ким баардык 10 түнүн мен аракет кыла албайм, жок антип ибадат кылып өткөрө албайм дей турган болсо, анда ошол жуп эмес, ошол так түндөрү аракет кылыш керек. Так түндөрү деген мааниси ошол 21 түнү, 23 түнү, 25 түнү ушундай түндөрү ибадат кылган болсо, мына бул көбүрөөк мүмкүнчүлүгү бар кадыр түн болуп калышына. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде келген хадисте айткан: "Тахарру лайлатул кадр фил витри мин ал-ашр ал-авахир мин Рамадан." Кадыр түндү ошол жуп эмес, ошол так түндөрү, Рамазандын акыркы 10 күнүн так түндөрү издегиле деп айткан. Эгерде андай дагы кыла албаса, эгерде жок мен так түндөрдө тура болсо, анда айтабыз, анда акыркы 7 түнү. Акыркы 7 түнүндө болуп калышы бул көбүрөөк ыктымал бар. Бул тууралуу хадис келген. Имам Муслим келген хадисте. Эгерде жок аны андай дагы кыла албайм дей турган болсо, анда айтабыз, анда 25 түнү, 27 түнү жана 29 түнү. Эгерде андай дагы болбосо, анда мындай көбүрөөк дагы мүмкүнчүлүгү бар. Бул эмне? Бул деген 27 түн. 27 түн болуп калышы. Ошон үчүн мына бизде көбүнчө ошо 27 түнү адамдар ошо кадыр түн деп ошол күнү ибадат кылып, мешиттерге келип, ушинтип Аллах Таалага ибадат кылуу менен, сыйынуу менен өткөрүп жүрүшөт. Бирок сөзсүз түрдө 27 түнү болуп калышы деле мүмкүн эмес. Жок, сөзсүз түрдө мына ушу 27 түн деп айтпайбыз. Анткени бул кадыр түн
бул өзгөрүп турат. Анык далилдердин негизинде ошо алымдардын айтымында бул эмне ар жылы бул өзгөрүп турат. Ошол акыркы Рамазан айынын 10 күнүнүн бирине өзгөрүп турат, жылып турат. Эми бул 27-нчи түнү эмнеге буга аракет кылышат дегенде, эмнеге ушул 24-7-нчи күнү өзгөчө белгилеп түшөт? Буга Убай ибн Каб деген сахабанын сөзүнө таянып ушинтип иш кылып түшөт. Анткени Убай ибн Каб бул Муслим деген асарда ал айткан сөзү бар да. Валлахи инни ла'алиму айю лейлатин хия лейлати аллати амарана биха Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам биқиямиха. Аллахка ант деп айтат. Убай ибн Каб пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынын бири. Мен сөзсүз түрдө мен билемин дейт. Аллахка ант мен билемин. Кайсы түн экен дейт. Ошол бизди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам намаз окуганга көбүрөөк ошо ибадат менен өткөрүүгө буйрук кылган түнү мен кайсы түн экенин билемин дейт. Хия лейлату сабихати 27 дейт. Ал 27-нчи түн деп айткан. Ал 27-нчи түн. Бул имам Муслимде келет деди. Эми бул кадыр түн болуп калуусунун кайсы түн болду экен, бунун өзүнүн белгилери бар. Бул ошол Убай ибн Кабдын хадисинде келген, имам Муслимде келген, айтат: "Ва амаратуха ан татлу аш-шамсу фи сабихати йаумиха байда ла шу'алаха." Анын белгилеринен дейт, кадыр түн белгилерине. Таңгамалда дейт, таңгамалда күн чыкканда ал ушундай ак болуп чыгат дейт. Анын эч кандай нурлары болбойт дейт. Нурлары болот дейт. Ошондой эле Абу Даудда келгенде мынтип айтылганда: "Тус шамсу сабихатин тилка лейлата мисли тас." Ошол түндүн кадыр түн бүткөндөн кийинки таңы дейт, таң атпай эртең менен күн ушундай бир табак сыяктуу болуп чыгат дейт, табак сыяктуу. Лейса лаха шуаун хатта тартафи. Жана ал көтөрүлгүчөктү, анын эч кандай нурлары болбойт дейт. Эми мындай билебиз да, качан күн чыгып келатканда мындай нурлар көрүнөт турат, ар тарапка тартылып турган нурлары болот. Бирок кадыр түнүнүн ошо таңы, кадыр түнүнүн таңы эртеси күн чыгып атканда ошол күн табактай болуп турат, тоголок болуп турат. Жана анын ушундай чачырап турган нурлары көрүнбөйт да, нурлары көрүнбөйт. Эми көтөрүлгүчөктү ушундай дейт да. Эми бул белгилеринен дагы айтканда алымдар айтышат, эми хадистерге карай, бул түнү дейт, түнү суук да болбойт, ысык да болбойт дейт. Ошондой эле жаан да болуп калышы мүмкүн бир белгилеринен. Жаан дагы болуп калышы мүмкүн. Катуу жаан эмес, кичине себелеп өтөт да, ушундай болуп калышы мүмкүн. Эми бул белгилери биз билишибиз керек да, белгилери деп айтылат, бирок белгилери болуп да калышы мүмкүн, болбой да калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө ушул белгилери болгон болсо, сөзсүз түрдө ошол кадыр түн деп биз анык айта албайбыз. Жана биздин милдетибиз эмес, кээ бир адамдар ошо белгилерин издеген менен эле алек болуп жүрүшөт да. Жок, биздин милдетибиз ушул күнү, биздин ошол мүмкүнчүлүгүбүз көбүрөөк ибадат кылып калуу. Башкача айтканда, мисалы ким эгерде акыркы 10 түнү аракет кылган болсо, көбүрөөк намаздарга көңүл буруп, намаз окуп түндөрү, Аллах Таалага дуалар менен кайрылып, өзүнүн тилектерин Аллах Тааладан сурап, ошондой эле Куранды окуп, Куранга ой жүгүртүп, ушундай жакшы Аллах Таалага жаккан соопсуздук иштерин өткөрө турган болсо, акыркы 10 түнүн эмне деп айтабыз? Сөзсүз түрдө демек кадыр түнгө жеткен болот. Эми ушул 10 түнү, акыркы 10 түнү 10 эле түн экен. Ошонун жетип кала турган болсо кадыр түнгө мүмкүнчүлүк берилип бизге Аллах Тааладан карасаңар, кандай чоң мүмкүнчүлүк. Демек эмне 83 жыл жана 4 айдык ибадатка ушуну салыштырмалуу болобу? 10 түн эле аракет кылабыз дагы, кийин 80 миң ай бою ибадат кылгандан жакшыраак соопко ие болот экенбиз. Ошондуктан бул кадыр түнүн ушундай улуу артыкчылыгы болгондуктан Ибнул Кайым рахималлахтын айткан сөзү бар да, ал айтат: эгерде кадыр түн бул 10 эле түн эмес, эгерде кадыр түн толук эле баардык жылдын түндөрүндө, ушу түндөрдүн бир түнүндө жашырылган болсо, мен сөзсүз түрдө жылдын баарысын тең ушу түндөрү мен намаз менен өткөрөт элем дейт. Намазда турган абалда өткөрөт элем дейт. Ошол кадыр түнгө жетип калыш үчүн. А бирок бул 10 эле түн болуп турат го. Бул дагы демек эмне экен? Бизге Аллахтан болгон бизге жеңилдиги, Аллахтан болгон бизге чоң жакшылыгы. Эми кадыр түндө эмне дуа кылыш керек? Мына Айша энебиз радиаллаху анха ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өзү сураган. Ушул кадыр түн болуп калган болсо дейт, мисалы кадыр түн болду деп, мисалы мен ушундай көбүрөөк ойлоп аткан болсом, эмне деп айтайын деп ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сураганда айткан: "Кули", айтты, "Аллахума иннака афун тухиббул афва фафу анни". О Аллах Таала, чынында сен кечиримдүүсүң. Аллах, сен кечиримдүүсүң. Кечиргенди жакшы көрөсүң.
жана мени кечир, деп. Мына ушул сахих тастыкталган дуалардан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн дуалардан да. Мына кадыр түнү ушул дуа менен көбүрөөк Аллах таалага кайрылганыбыз туура болот. Не деп? Аллахумма иннака афун тухиббул афва фафу анни. О Аллах таала, чынында сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, жана мени кечир деп. Эми бул дуа тууралуу дагы иншалла Аллах таала кааласа, буйрса дагы өзүнчө дагы бул хадистин түшүндүрмөсү тууралуу да өзүнчө сабак кылып койсок болот да. Өтө маанилүү дуалардан. Эми ушул менен мына акыркы 10 күн келип калды. Берекелүү айдын 8 бейиштин бардык эшиктери ачылып турган Рамазан айынын аягы, бардык 7 тозоктун эшиктерин жабылып турган айы, берекелүү ай, сабырдуулуктун айы, ибадаттардын, Аллах таалага моюн сунуунун айы мына ушинтип аягына чыгып келатат. Бул айы Аллах таала, бул айда дейт, Аллах таала ар бир түнү өзүнүн кайсы бир пенделерин тозоктон куткарат. Ошондуктан биз ушул тозоктон кутулуп калган пенделеринен болууга аракет кылышыбыз керек. Жана биз сабактын башында айткандай, иннамал амалу бил хаватим. Чынында амалдар анын аягы менен бааланат. Анын аягына жараша каралат. Рамазан айынын аягы келип калды. Мүмкүн Рамазан айы башталып жатканда, мүмкүн баарыбыз эле мындай кандайдыр бир ибаратка умтулуу, кандай бир активность, мындай жакшы көп умтулуп сезип тургандырбыз. Бирок аяк жагына келгенде кайра чарчагансып, алсыздагандай болуп сезип атканбыз. Жок, мына эми кайра өзүбүзгө эскертели. Мына аягы келип калды. Алымдар мисал келтиришет да. Эмнеге мына жанагы хадисте келгенде иннамал амалу бил хаватим, чынында амалдар аягына жараша деп. Эмнеге айтылган? Эң эле жөнөкөй мисал келтирсек, мисалы жарышкандар болсо, биз билебиз. Мисалы ат жарышта болобу, же болбосо мисалы чуркап жарышкандар болгондо эмне болот? Башында чуркап башташат дагы, аяк жагына жеткине калганда көбүрөөк басым болуп, тезирээк жетип калганга, мына ушу финишке жетип калганга аракет кылышат, туурабы? Ал эми ким эгерде элестетсеңер, башында баштап мисалы ат чабышта, кайсы бир ат башында ат чаптырып баратат, башында катуу кетти дагы, аяк жагына жеткенде алсыздап калып, анан токтоп калып, анан башка бирөө ашып кеткен болсо. Биз буга чейин ал башында умтулганда карайбызбы, карабайбызбы? Жок, биз эме дейбиз, чынында мына аягына жараша бааланат. Бул жакта да ошондой. Рамазан айынын аягын кантип бүтүрөбүз? Ошого жараша дагы биздин амалдарыбыз бааланат. Эми бул Рамазан айы менен эле байланыштуу эмес, бул толук эле биздин өмүрүбүз менен да байланыштуу. Биздин жашообуз кандай болот? Биздин жашообузду, өмүрүбүздү кантип аяктайбыз? Негизинен бул Рамазан айында улуу 2 сабак бар. Рамазан айы мына бүтүп жатат. Ушундан биз эң улуу мына 2 сабак менен чыгышыбыз керек. Биринчи сабагы Рамазан айына биз ала турган. Бул Аллах таала өзү айткандай лааллакум таттакун деп. Мүмкүн силер таква болорсуңар. Силер таква болушуңар үчүн силерге ушундай Рамазан айы парз болгон деген. Таквачылыкта өзүбүздү тарбиялоо. Эми кандайча тарбиялай алабыз? Бул сабакты кантип Рамазан айынан өзүбүзгө үйрөтө алабыз? Мына тамак жегендик, мисалы суусундук ичкендик, аял менен кошулгандык. Мунун баары адал нерселер. Негизинен бул адал нерселер. Бирок Рамазандын күнүзү бул тыюу салынат. Бирок негизинен ушул адал нерселерди, Аллах таала уруксат берген нерселерди адам Аллах үчүн таштап атканда, жана эч ким көрбөй турган жакта дагы, мисалы үйүндө жалгыз отурса, аны ким көрөт? Тамак жеп коюш деле мүмкүн, туурабы? Ошондо дагы Аллах үчүн ошону таштап атат. Аллах таала мени көрүп турат деп. Ушинтип өзүн тарбиялаган болсо, көндүргөн болсо, мына Аллах таала негизи уруксат берген нерседе таштаганды өзүн көндүргөн болсо, Рамазандан сырткары дагы Аллах таала тыйган нерселерди дагы таштаганга өзүн көндүрө алат. Рамазандан сырткары тамак аш эле эмес, башка да Аллах таала арам кылган нерселер. Арам сөздөр, арам кароо, арам жакка басып баруу. Ушундай нерселерин адам өзү токтотууга мына чоң сабак алат. Анткени анда дагы мына ушул Рамазан айы күндүз үйүндө отуруп тамак жебейт. Эмнеге тамак жебей турат? Аллах таала мени көрүп турат дейт. Эч ким көрбөсө да Аллах таала мени көрүп турат дейт. Бирок башка учурда да, башка арам нерселерди да Алла билишибиз керек. Аллах таала анда да бизди көрүп турат. Ошондо мына Аллах таала ушул Рамазан айы бизге тамак ашты тыюу салгандай эле,
биз аны таштап атканда эле мына башка күндөрү дагы ушинтип Аллах Таала бизге дагы башка күндөрү дагы арам нерселерди тыюу салган. Аларды ташташыбыз керек. Бул мына биринчи улуу сабагы да. Биринчи улуу сабагы. Экинчи мына улуу сабак бул Рамазан айынын. Бул өзү Рамазан айы мектеп сыяктуу да булчу. Экинчи мына улуу сабагы бул Рамазан айына биз ала турган эң улуу пайдасы. Сен айткандай айяма мa'дудат. Бул ченелүү эле күндөр деп айтылган. Мына ченелүү эле күндөр. Рамазан айы башталды эле, мына аягы жакындап калды. Ошондой эле мына биз эмне түшүнөбүз? Бул жашообуз дагы ушундай эле. Хадисте айтылган, лисайми фархатан дейт. Орозо кармаган адам үчүн эки сүйүнүч бар деген. Качан ал оозун ачканда сүйүнөт? Оозун ачканда эмнеге сүйүнөт? Ошо тамак жеп баштаганына жана ошондой эле ибадатын аягына чыгарып алдым деп сүйүнөт. Ошондой эле экинчи сүйүнүчү качан кыяматта өзүнүн Роббисине кезиккенде. Ошол ибадатынын, ошол орозосунун сыйлыгын алганда сүйүнөт. Биз ошон үчүн мына качан адам орозо кармап атканда, эртең менен таң атканда ооз жаап атканда, мына кечке чейин мен чыдаймын. Мына кечке чейин эле мына күн батканга чейин мен чыдап коюшум керек. Мына саналуу эле сааттар деп ушинтип ишенип турат. Мына саналуу эле сааттар мен кичине эле чыдап коюшум керек. Андан кийин мына мага уруксат берилет тамак жегенге деп мына. Өзүн ушинтип тарбиялайт турабы? Же болбосо мына бир ай эле орозо кармайм. Бир ай бүткөндөн кийин болду мына чоң соопко да ээ болгон болом. Рамазан айын пазиретине жеткен болом деп ишенет. Мына ушундай эле бардык жашообуз. Жашообузду дагы биз ушундай карашыбыз керек. Рамазан айы мына эртең менен баштап кечкеге чейин эле мен орозо кармап чыдап турушум керек. Кечинде мага сүйүнүч бар дегенде эле биз жашообузду ошентип карашыбыз керек. Жашообуз эле саналуу эле күндөр. Кичине эле чыдап турушубуз керек. Кичине эле сабырдык кылып коюшубуз керек. Андан кийин Аллах Тааладан болгон бизге чоң сүйүнүч бар. Андан кийин анан эс алуу бар. Азыр аракет кылалы. Азыр аракет кылып, умтулуп мына өзгөчө мына ушул акыркы Рамазан айынын 10 түнү. Өзүбүздүн напсиске каршы күрөшүп, өзүбүздү тарбиялап, өзүбүзгө айтып, мына эртеңки күнү мына эс аламын. Мына эртеңки күнү мен уктаймын деп. Ошол мүмкүнчүлүктөрдөн коргалып калбайлы. Имам Ахмад рахимахуллахтын улуу айткан сөзү бар. Ла рахата лил муслими хатта яхутта бикилтал кадамейни фил жанна. Фи жаннатин наим деп айткан. Мусулман үчүн рахат жок деп айткан. Мусулман рахаттанбайт, мусулман эс албайт, тынчтанбайт. Качан дейт? Качан ал эки кадамы менен тең ошол бейиш бакчаларда туруп калмайынча деген. Биз өзгө ушундай сыяктуу тарбиялашыбыз керек. Мына мен эс албаймын. Мен умтуламын, мен аракет кыламын. Качан мен эки кадам менен тең бейишке кирип калмайынча. Ошол убакытка чейин, ошол малга чейин мен аракет кыламын деп өзүбүздү ушундай нерседе ушундай багыттап жүрүшүбүз керек. Анткени Аллах Таала Кур'ан айткан: "Вa'буд раббака хатта я'тиякал яқин". Сага якын, сага бекем, анык ишеним. Бул эмне? Өлүм тууралуу айтылып жатат. Сага өлүм келип калачакты. Ошого чейин өзүңүн Роббиңе ибадат кылың деп айткан. Ошондой эле Аллах Таала Кур'ан айтат: "Я юхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун". Иман келтирген пенделер, Аллахтан чыныгы таквалык менен коркула. Жана эч бир мусулман болмойн, эч бир өлбөгүлө деген. Демек өлүмүбүздүн аягына чейин Аллах Таалага ибадат кылуу менен, Аллах Таала тыйган нерселерден сакталуу менен, Аллах Тааланын буйруктарын аткаруу менен өткөрүшүбүз керек. Көрөк сооптурго аракет кылып умтулуп. Мына анткени мына көрдүңүз бул Рамазандан кандай өзгө сабак алдык. Мына Рамазан айы башталганда мына бүткөндө мына аз эле калды. Тез эле өтүп кетти. Жашообуз дагы ушундай эле. А бирок Рамазандын башында биз орозо кармап баштап жатканда бизге эмне үгүттөө болду эле? Эмне себептен орозо кармап, ушу Аллах Таала тыйган нерседен сакталып жүрөбүз? Анткени билебиз мунун артынан чоң сооп бар. Анткени билебиз мына Рамазан айы тез эле өтүп кетет деп. Мына билебиз, мына азыр эртең менен ооз жаптым, кечкеге чейин тез эле өтүп кетет. Кеч кирет дагы мен кайра ооз ачып калабыз, табак жеп калабыз. Жана бирок анын артынан чоң соопко ээ болуп калам деп ишенебиз турабы? Ошондой эле көз караш менен биз толук жашообузга карашыбыз керек. Кичине чыдап коелу. Мына анын артынан дагы
Аллах Тааланын мээримине үмүт кылган болсок, Аллах Таала сөзсүз түрдө берешен зат. Аллах Таала сөзсүз кечиримдүү зат. Эми жанагы дуа боюнча сөз кылабыз деп айттык. Эми иншалла дуаны колдон келишинче жаттап алып ушул түндөрү айтып жүрсөңүздөр туура болот. Бул дагы сүннөт. Аллахумма иннака афун тухиббул афва фафу анни деп. Аллахумма иннака афун тухиббул афва фафу анни деп. Аллах Таала сен кечиримдүүсүң. Аллах сен кечиримдүүсүң. Кечиргенди сүйөсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң. Жана мени кечир деп, мени кечир деп. Эми Аллах Тааладан сурайбыз, баардыгыбызга ушул акыркы 10 күнү жакшылык ибарат кылып, умтулуп, Аллах Таала жакшы көргөн иштерди аткарууга өзү Аллах Таала товфик берген болсун. Жана Аллах Таала бизди ушул күн түндөрү ыйман менен, Аллах Таалага ыйман келтирүү менен, жана үмүт менен Аллахка сыйынгандардан кылып, жана анын артынан өзүнүн ага чейинки болгон күнөөлөрүбүздү кечирүүнүн себебине бизди Аллах Таала багыттаган болсун. Жана ошондой эле Аллах Таала өзү убада кылгандай ар түнү, Рамазан айынын ар түнү өзүнүн тозоктон куткара турган пенделери бар. Бизди ошолордон кылган болсун. Аллах Таала чынында кечиримдүү зат. Кечиргенди жакшы көрөт жана баардык күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.